12 жылдык билим берүү системасы же кече дагы айтып өттүм, тилекке каршы ошол 12 жылдык деген тема бир топ алдыга кетти, бирок жаңы мазмун, жаңы модель жөнүндө дээрлик көп жерде айтылбай келет. Бул жөн гана 11 сан, 12 санын алмашуу эмес. Биз ошол Кыргыз билим берүү академиясы ички мазмунга жооп берген бир мекеме катары ушул нерсени айтып өтүш керек. Бул жерде абдан чоң ички мазмунда дагы өзгөрүүлөр болууда. Негизги баалуулуктарды ортого койдук. Андан кийин балдарда компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар берилип, балдарда компетенттүүлүктөр калыптаныш керек. 4 негизги компетенттүүлүк. Анан алардан дагы негизги нерселер булар балада бүгүнкү күндө талап болуп аткан функционалдык сабаттуулук, анын ичине бүгүнкү күндө эң көп талап болуп аткан финансылык сабаттуулук кирет, окурмандык сабаттуулук кирет. Андан сырткары кызматташтык, мына балдарыбыз башкалар менен тил табышууда, башкалар менен баарлашууда же ошол эле мезгилде мамиле курууда абдан кыйналып атканы бул талашсыз. Мына ошого мугалимдердин бардыгы, ал предметине көз каранды болбостон бардыгы ушул нерсеге көңүл бурушу керек болот. Мына ушул сыяктуу нерселер. Анан ушулардын алкагында 11 классты же 12 классты бүтүргөн окуучу кандай болуш керек, модель кандай болуш керек дегенде өз алдынча жоопкерчиликтүү жана ийкемдүү, анан кийин чыгармачыл жаратман, анан эмгекчил, анан ачык, сезимтал, анан өз дараметине ишенген Кыргызстандын жараны тарбияланып чыгыш керек деген негизде ушул нерсе иштелди. Бул жерде дагы бир негизги өзгөчөлүктөрдүн бири 10-11, 12 класстарга профилдик окутуу киргизилет. Профилдик окутуу менен айтып коюучу жагдай, профилдик окутуу менен профессионалдык окутуунун айырмасын көпчүлүгү бир топ мындай аралаштырып атат. Андыктан профилдик окутуу деген бул кайсы бир багыт боюнча окуучу жөндөмүнө, шыгына, ата-энеси менен кеңешип же өзүнүн келечекте тандай турган бир кесибине ылайыктуу кайсы бир предметтерди тереңдетип, кошумча курстар менен окуусу бул профилдик окутуу болот. Ал эми профессионалдык окутуу бул кайсы бир кесипти өздөштүрүп, анын негизинде бир кесиптин ээси же ал боюнча бир илимге ээ, кайсы бир көндүмдөргө же ошол боюнча бир сертификатка ээ болуп чыгышы мүмкүн. Бул экөө тең 10-11, 12 класстарда каралган. Учурда бардык окуучулар бирдей окуйт. Буюрса 12 жылдыктын алкагында андай болбойт. Окуучу тандагына жараша 10-11, 12 класста кайсы бир предметти көп окушу мүмкүн. Өзү тандаган багыт боюнча, мисалы, жашыруун эмес, медицинага кызыккан окуучулар абдан көп мектептерде. Мына ошол багыттагы окуучулар тандаган классына жараша химия, биологияны бир топ көп окуйт. Ал эми социалдык гуманитардыкты тандаган окуучу балким англис тилин же тарыхты көбүрөөк окуйт, же инженердик багытты тандаса физиканы, математиканы, дагы бир IT тармагын тандаса дагы ошол математиканы же ушул сыяктуу нерселерди тандап окуйт.